айрым кызмат адамдары өлкөдө кардиналдуу өзгөрүүлөр болгонун түшүнүшкөн жок. Алар мурдагыдай эле кызматтык укуктарын пайдаланып, кайсы бир депутатка же саясий бирикмелерге жардам бере алабыз деп ойлошкон. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мындай кызмат адамдарына колдонуудагы мыйзамдардын негизинде чара көрүлүп, айрымдары ээлеген кызматтарынан кечиктирилгис түрдө бошотулду. Бул көрүлгөн чараларды туура деп эсептейм. Чыныгы демократиялык жана таза шайлоо мыйзамдын үстөмдүгү жана анын талаптарын кынтыксыз сактоо принциптерине негизделиши керек. Дагы бир жолу белгилеп кетем, мамлекеттик чиновниктер, уюмдар, жарандар жана башкалар үчүн мыйзамдын талаптары бардыгына бирдей. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, шайлоо процессине кийлигишүү фактыларына бөгөт коюу иштери бардык деңгээлде жүргүзүлүп жатат. Мындай иштер Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен Ички иштер министрлиги тарабынан шайлоочуларга таасир этебиз деп ойлошкон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө да карата дагы жүргүзүлүп жатат. Биз мындай фактыларга чечкиндүү, оперативдүү жана эффективдүү түрдө бөгөт коебуз. Урматтуу коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, бир күнү шайлоо өткөрүлөт. Мен талапкерлерди жана саясий партияларды ак ниеттүү жана ачык болууга чакырып кетем. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо сиздердин ортоңуздардагы күрөш, кызмат жана бийлик үчүн күрөш болбошу керек. Шайлоого жана өлкөнүн келечегин аныктоого мындай мамиле кылсак, биз бардыгын уттурабыз. Биздин өлкө уттурат жана акыркы жыйынтыгыбызда биз улутту жана биздин балдарыбыздын өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүнөн ажыратабыз. Бул шайлоодо сиздер Кыргызстанда мыйзам биринчи орунда турганын, биздин өлкөнүн, биздин элдин келечегине сиздер кайдыгер мамиле кылбайсыздар. Элдин өз каалоосун эркин билдирүүсү куру сөз эмес, демократиялык жана ачык мамлекетти куруу үчүн негиз экендигин көрсөтө аласыздар деп ишенем.